16-июлда экс-президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы үйүндө тарапташтары кезектеги жолугушуусун өткөрдү. Жолугушуу учурунда экс-президент тарапташтары менен пикир алмашып, кезекке турган каалоочулар менен сүрөткө да түштү. Мындан тышкары ал журналисттердин актуалдуу маселелер боюнча суроолоруна жооп берди. Атамбаев жолугушуу учурунда анын батасын алууга келген жаш жубайлар менен да сүйлөштү. Ал жаштардан белеги жок болуп калганына кечирим сурап, тою качан болоруна кызыкты. Жаш жубайларды ээрчитип келген жергиликтүү тургун алар тойдон баш тартканын айтты. Окуп иштегенге кетип жаткан болсоңор жакшы иштегиле. Мен деле убагында Орусияда көчө шыпырып иштегем. Бактылуу болгула, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болгула, деди ал. Мындан сырткары Атамбаев жолугушуу учурунда коомдук ишмер Жаркынбек Касымбековду үйлөнгөнү менен куттуктап, өзүнүн белегин тапшырды. Мындан 2 жума мурун үйлөнгөм. Кечээ той өткөргөнбүз, бирок Алмазбек Шашенович келе алган эмес. Унутпай эстеп калганы мен үчүн өтө кубанычтуу. Кандай белек болсо да бул эң кымбат белек, деди Касымбеков. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер.